Кыргыз Республикасы эгемендүүлүк алгандан тартып, өнүгүү жана жаңыртуу жолунда маанилүү роль ойногон, Европа Бирлиги менен түзүлгөн кызматташтыкты жана өнөктөштүктү жогору баалайт. Кыргыз Республикасы коому динамикалуу өнүгүп жаткан жаш өлкө. Демократиянын, саясий жана социалдык экономикалык реформалардын жолун тандап алган өлкө. Биз демократиялык институттарды чыңдоо, мыйзам үстөмдүгүн илгерилетүү жана адам укуктарын коргоо жаатында олуттуу ийгиликтерге жетиштик десек болот. Бирок биз жеңе турган кыйынчылыктар бар экенин түшүнөбүз жана эл аралык өнөктөштөрүбүздүн колдоосу менен аларды жеңүүгө чечкиндүүбүз. Европа Бирлиги менен өнөктөштүгүбүз жалпы баалуулуктарга, жалпы максаттарга жана өз ара урматтоого негизделген. Биздин кызматташтыгыбыздын негизги багыттарынын бири болуп, экономиканы өнүктүрүү саналат. Кыргыз Республикасы табигый ресурстарга жана жаш, таланттуу жумушчу күчкө ээ. Биз бул ресурстарды пайдаланууга жана өлкөбүздүн потенциалын ачууга умтулабыз. Евро Бирлигинин тажрыйбасы, инвестициялары жана техникалык жардамы экономикабызды диверсификациялоо, жеке секторду өнүктүрүү жана туруктуу жумуш орундарын түзүү боюнча аракеттеринин колдоосу маанилүү ролду ойноду. Мындан тышкары, биз Европа Бирлигинин Борбордук Азия боюнча стратегиясында белгиленген аймактык интеграцияга жана өз ара байланышка умтулуусун жогору баалайбыз. Кыргыз Республикасы стратегиялык жактан Европа менен Азиянын кесилишинде жайгашкан жана биз туруктуулукту, гүлдөп өнүгүүнү жана тынчтыкты камсыз кылуу үчүн аймактык кызматташтыкты чыңдоонун маанилүүлүгүнө терең ишенебиз. Биз сооданы, инвестицияны жана адамдар ортосундагы алмашууну кеңейтүүгө умтулабыз. Бул биздин элдерге гана пайда алып келбестен, ошондой эле биздин аймактын туруктуулугуна жана өнүгүшүнө салым кошот деп ишенебиз.